Assalamu алейкум, урматтуу Нуркежи YouTube каналынын катталуучулары, көрүүчүлөрү, кутмандуу кушак кечиңиздер менен достор. Бүгүн 24-5 2022 жыл Москва убактысы боюнча кечки саат 11 туугандар. Көңүл буруңуздар туугандар. Hyundai Sonata 2020 жылкы 2-литровый автомат коробкада выкуптан өткөрүп берет. Желающийлер болсо, пожалуйста туугандар. Машина боюнча бир сыйыр обзор кылайлы, анан аягында канча өткөргөн, канча берсеңиздер өткөрүп берет. Анан машинанын жалпы суммасы канча болот, сиздерге жакшылап жеткиргенге аракет кылайлы. Кеттик анда. Так, оформление Москва. Оформление Москва туугандар. Сары. Так. Машина боюнча эч жеринде сарапина жок. Так, мындай жок. Бул деле сарапина эмес, болгону анча-мынча краскалар сыйрылып кеткен. Кышкы дөңгөлөгү бар экен, жаңы. Мынакей артынан дагы көрүнүшү өтө сонун көрүнүп турат. Байкап атасыздарбы? Машинанын өзүнүн цвети туугандар. Кара. Черный жемчуг. Комплектация бул жерде люкс. Люксовый комплектация. Бесключевой доступ, тудум-судум, старт-стоп, подогрев сиденья, кожа, рожа бар жогу бар. Эми ички салон боюнча көрсөтөлү. Бул жерде комплектация дагы необычный. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, водительский электрический сиденья, көрүп турасыздар. Память сиденья, полный электропакет, блокировка, разблокировка. Так, мультируль, круиз-контроль, лепесток. Пробег боюнча 41 440. Бул жагында антибукс, двухзонный климат-контроль, кондиционер, подогрев руль, 360 камера, драйв, автохолд и коробка автомат. Круговой парктроник бар. Көрдүңүздөр, кнопка менен нейтральныйга коесуздар и парковка. Так, кожасы боюнча, панели боюнча бул жерде монитору дагы чоң болот. Люксовый комплектацияда билесиздер, панели дагы мындай сары молочный десек болот. Мындай чехолго под цвет. Чехолдору дагы мындай айтканда кожасы дагы сары. Өтө сонун. Арт жагы дагы бар жогу таза туугандар. Так. Арт жагында подогрев сиденья, электропакет туугандар. Кошумча айта кетчү нерсе. Машинанын цвети кара. Историясында ДТП жок туугандар. Кошумча айта кетчү нерсе. Мындай айтканда жаңы машина. Опа! Эми сиздерге мотор жагында бир сыйра көрсөтүп коелу. Мотор жагыны. Анан Сонатаны байкаңыздарчы, могу эмеси өтө сонун күйөт. Ушуну до конца эле кылып койсо болмок экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей. Пожалуйста, 2-литровый автомат коробка. Мотор жагы ровно иштеп турат. Мотордун защиткаларыга чейин ордунда. Бир сыйра жууп алсаңыздар деле болот. Так, кең тууган. Машина боюнча ушул тууганыбыз буга чейин бул парк менен иштешип, бир 2-3 солярисин чыгарыптыр. Эми учурда машинесине өткөзүп берет экен. Аз-маз акча керек болот. Сиздер менен чогуу көрөбүз, чогуу угабыз канча өткөрдү. Анан буга чейин кандай машинелерди өткөзүп, канча жылдан бери иштеп жүрөт. Жакшылап маалымат берип койсоңуз, а? Ассаламу алейкум. Бул машинаны алганыма 3 ай болду. Башында первоначалка 30 000 берген. Анан 3 ай болгондо айына 100 000ден 99 000ден берип аттым. 100 000 экен да? 100 000. Ошондо 330 000 Өткөзгөм. Канча берсе өткөзүп бересиз ошону? 300 деп атам да. 300 000 берсе өткөзүп берем. Анан бул 05 дактардык экен, э? Канча жылдан бери иштешип жүрөсүз бул балдар менен? 2019-жылдан бери иштешип жүрөм. Буга чейин 2 машина выкупать эттим. 2 Солярис. Балдар өзүмдө да. Булар муну болсо ошо балдар өздөрү прилайт этишкен. Почти 0 пробег менен беришкен мага. Анан
Азыр эми ушундай Кудайым ушундай салып коюптур, эми өткөзүп беришке туура келип атат. Жакшы. 300 миң берсе, демек өткөрүп берет экенсиз, а? Дагы кошумча маалыматыңыз барбы машина боюнча? Кошумча маалымат болсо, бул хозяиндар, балдар аябай жакшы балдар, ошо иштешсе болот. Иштешсе болот. Кыргыздар көппү? Кыргыздар көп. Көп кыргыздар. Кайсы таксопарк? Булардын өзүнүн таксопаркы жок. Именно башка Проно деген таксопарк менен совместно иштешет, бирок машиналар өздөрүнүн атында да. Бардык машиналар. Машинелерди булар наличка акчасына сатып бере болчу. Сатып берет. Наличка акчасын сатып анан выкупка беришет. Демек өткөрүп берген адамга полный договоруга чейин неметип жаздырып өткөрүп берет экенсиз. Барып жолуктурам, бүт бар, жолуктуруп, түшүндүрүп, сүйлөшүп. Балдар аябай жакшы, ишеничтүү балдар. Жакшы. Туугандар, бул жерде договор аренда автомобиля с последующим выкупом деп турат. Выкупный цена автомобиля составляет 3300 рубльдан, как аренда. Эми арендага булар 2800 3000, кээ бир парктарда 3200дөн дагы бар. Ал парктардын, мисалы 2800дүк парктардын проценти 4%, 5% плюс залоговый сумма тиги буусу менен 3 миллиондун тегереги барып калат. Эми выкуп болгондон кийин сөзсүз эле анын үстүнө акча кошулат. Жок дегенде 200, 300, 400, 500, анча миңге деле 1000 рубль деле кошкондор бар. Кээ бирөөлөр 4000ден айдап жүрөт. Менин эле өзүм тааныштарым 4000ден Camry, Sonatаларды, K5терди айдап жүрөт. 4200дөн, 4500ден айдаганы бар дагы кошумча айта кетчү нерсе. Демек 3000 мындай айтканда, 3300 мындай айтканда как аренда. Булардын эмеси өзүнүн паркында иштетпейт, каалаган паркка иштей бересиң. Каалаган паркка иштей бересиң. Булар лишний раз сага чалып эме кылбайт, эчтеке кылбайт. Убагында арендасын берсең, выкупты берсең, болду, машинаны өткөзүп берет. Мына достор, өтө сонун вариант. Мына кимде ким көңүлүгө туура келип издеп жүргөн болсо, пожалуйста, сонун вариант. Кара цветте люксовый Hyundai Sonata. Мына ушундай достор, бүгүнкү видеобуз ушун менен жыйынтыкталат. Ким көңүлүнө туура келип аткан болсо, ылдыйдан номери бар, кайрыла бересиздер. Ийгилик барыңыздарга.